Айдоочулардын кайсынысы жүргүнчүнү чүрүү үчүн туура жерге токтоду деген бизге суроо берилди. Азыр бул жерде сүрөттү карасак, 3 унаа токтоп турат, үчөө тең жүргүнчү чүргөн. Ошондо үчөөнүн кайсы бири туура токтоду, туура жерге токтоду деген бизге суроо берилди. Аны билиш үчүн биз биринчи эмнени карайбыз? Жол белгилерге карайбыз. Сол жактагы белгини карасаңыздар, бир багыттуу кыймыл деген белги турат. Демек азыр бул 3 тилке тең бир багытка жүрө турган тилке экен, жол экен. Демек каршы жактан унаалар келбейт. Ал эми оң тараптагы дагы бир белгини карасаңыздар, маршруттук унаалар жүрө турган тилке бар экенин билдирген белги турат. Ошондой эле ошол жерде А деген тамгадагы эмнени билдирет? Ошол тилкеде маршруттук унаалар жүрөт экен. Азыр мына ушул жерде 3 унаа тең жүргүнчү чүрүү үчүн токтоду да, ошондо кайсы бири туура токтоду дегенде, бул жерде А унаанын айдоочусу туура токтоп атат. Бул жерде 3 тилке тең бир багытка болгондуктан сол жакка токтогонго да уруксат берилет. Ал эми Б унаанын айдоочусу эмнеге бузуп атат? Себеп дегенде ал ортого токтотуп жүргүнчү чүргөнү, бул биринчиден эреже бузду, жүргүнчүнүн коопсуздугуна да жооп бербейт. Анан өзү да ошондой кылып токтоткону жүрүп бараткан унааларга тоскоолдук жаратат. Ортого токтогонго болбойт. Сөз түрдө жолдун чекесине токтош керек. Ошону үчүн Б унаанын айдоочусу да бузду. Ал эми В унаанын айдоочусу эмнеге бузуп атат? Ал маршруттук унаалар жүрө турган тилкеге токтогон үчүн бузуп атат. Негизи маршруттук унаалар жүрө турган тилкеге жүргөнгө болбойт. Бир гана маршруттук унаалар жүрөт. Ошол себептен В унаанын айдоочусу да бузду. Ошондо кайсы унаанын айдоочусу туура токтоптур? Бир гана А унаа айдоочусу гана туура токтоду. Ушул жоопту белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтө албай жаткан болсоңуздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Эгер катышам десеңиздер, азыр мен экранга контакт телефон номер коем, ошого байланышка чыгыңыздар. Же болбосо менин шапка профилимдин астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлган. Ошол ссылка аркылуу группага кирсеңиздер, ошол жерде онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.